Москва, Казахстан границага чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Каргашалуу окуядан кийин көп мекендештерибизди аэропорттон ошо депортация кылып, биринчи күнү 10дон ашык мекендештер кетти, экинчи күнү бир 40тан ашык мекендештер кетти. Бул көбүнчө ошол Домодедово эмес, Шереметьево аэропортунда ошондой эмнегедир ушундай акыбал болду. Андан тышкары Россиянын региондорунан биз диаспора жетекчилери менен сүйлөштүк. Көпчүлүк жеринде тынч экен, ошол боюнча бир сыйра көңүл буруп коюңуздар азыр видеого. Урматтуу мекендештер, Оренбург-Солилецк трассасынан чалам жолдойбуз. Оренбург областында бардык чек ара өтмөктөрүндө кырдаал туруктуу, бардык КППлер штаттык режимде иштеп жатат деп чек ара кызматкерлеринен ооз-эки түрдө комментарий алдык. Кайсындай бир массалык түрдө Орто Азия жарандарына кирүүгө бөгөт коюлуп жатат деген фактылар байкалган жок. Айрым учурларда гана шектүү жарандардын паспорттук контролдо текшерүү мөөнөтү бир аз узагыраак болуп жаткан учурлар жок эмес. Баарыңыздар аман болуңуздар. Акыркы кырдаалдарга байланыштуу Самара шаарына самолеттор өз расписаниясы менен учуп кетип атат. Эч кандай депортация жок. Бизде Татарстан Республикасы Казан шаарында и вообще Татарстан боюнча бизде бака тынч эле болуп атат. Аэропорттордо эми анча-мынча текшерүүлөр болуп жатат. Миграционный рыноктарда, торговый центрлерда да бул обычный миграционный проверкалар. Так бизде тынч эле болуп турат. Акыркы Москвада болгон окуяга байланыштуу бизде Екатеринбург шаарында бүгүн 28 март эч кандай текшерүүлөр, эч кандай кысымдар болгон жок. Россияга кирип чыккан биздин жарандар кеңири эле мурдагыдай эле кирип чыгып атышат. Бизде баары жакшы. Акыркы болуп аткан окуяларга байланыштуу болуп аткан текшерүүлөрдө биздин Сочи шаарында учуп келип кетип аткан самолеттор тынчтык менен учуп келип кетип атат. Бизде текшерүүлөр болуп атат. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен атайын кармалган жайда жаткан жердештерибизди көргөнү учурашканда келдик. Биз азыр ошол жерде турабыз. Бардыгы жакшы. Тынч учуп келе берсеңиздер болот. Өзүңүздөр күбө болгондой ошол Россия Федерациясынын региондору Москвага караганда тынчыраак. Болгон эле бир регион Новосибирск. Новосибирскте болсо бир аз ошо текшерүүлөр болуп тур. Аэропорттон дагы ошо бир сыйра толуктуу текшерүүлөр болду деген сөз болду. Ошон үчүн Новосибирск диаспорасы бизге комментарий бере алган жок. Эртең бир күнү ошо Новосибирск региону боюнча толук маалыматты алып туруп, анан силерге жеткизебиз. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогу болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөлөт. Урматтуу мекендештер, негизи эле акыбал азыр бир аз кырдаал оорураак болгонго себептүү. Азыр таксистерди да текшерип атат, көчөдөгү курьерлерди да текшерип атат. Документтериңерди туура алып жүргүлө, ошол эмгек келишимин биринчи ирет туура алыңыздар, экинчи регистрацияны туура алып жүрүңүздөр. Үчүнчү, эгерде ошо документтериңер туура эмес болсо, анда кирди чыкты кылып алсаңыздар болот. Айза жана Эдита боюнча МЧСтин чыгарылышында каза тапкандардын арасында бар деп турат, бирок азырынча тилекке каршы эмес, к счастью деп туралы, сөөгү табыла элек, аман эсен болуп калса экен деп турабыз. Ошол сөөгү болсо ДНК жана генетикалык экспертизасы болгондон кийин табылат экен. Бул жааттан жаңылык болсо айтып турабыз. Сак саламаттуу болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар.
Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Ушун каалайм, ушунун кыйналганын көрүп түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Мага жардам берип койгула, силерге аркылуу болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.